Кутмандуу кечиңиз менен ардактуу көрөрман, эшикте жаз, жан дүйнөдө жаз, ал эми ушул кооздуктуу ыр менен айкалыштыра турган сүйүктүү телеканалыңызда Сонун шоу программасы старт алды. Ошондуктан Сонун шоу программасында бүгүн майрамдык чыгарылыш аябагандай толкундануу менен баштаганы турабыз. Анткени 8 март дегенде эле бир башкача энергиялар, башкача күтүүлөр болот эмеспи? Ооба, муну айымдар эле эмес, мырзалар да күтөт. Айганыш, байкайсыңбы? 23 февраль дегенде эмнегедир бардыгы стабилдүү, жолдордо эч кандай тыгын жок, бардыгы жумушуна иштеп келип атат, дүкөндөр иштеп атат. 8 март дегенде бир жума мурун даярдыктар башталат, тыгындар, гүлдөр. Айтор, бул сонун атмосфера да. Бул нормалдуу эле көрүнүш болсо керек, анткени баары көнүп дагы калган. 23 февраль деп эле анан 8 мартта тим эле башкача басым жасалат, айымдар дагы аябагандай күтүшөт. Бүгүн дагы сонун бир конокторубуз бар, сиздер күткөн, сиздер сүйгөн. Ооба. Демек, бул эмнени кабар берет? Биздин күчтүү мырзаларыбыз айымдарга болгон өзгөчө мамилеси, сулуулукту даңазалаган, ошол эле учурда назиктикти, бирок үйдө дагы, чүйдө дагы бардык жерде өзүнүн мыкты экенин көргөзө алган айымдарыбыз 5 күн болобу, бир жума болобу, айтор көбүрөөк мамилени, көбүрөөк көңүлдү баалашат дегенди мырзалар айтат экен деп кабыл алалы да. Айтор, бүгүн биздин эфирге жакыныраак келиңиздер, себеп дегенде айымдар жөнүндө сүйлөшөбүз, алардын сырлары менен бөлүшөбүз. Атайын курулган конокторубуз дагы бар, азыр болсо таныштыралы. Музыкалык бир номерге өтөлү. Биздин сыйлуу коногу сиздер үчүн өзүнүн чыгармасын аткармакчы. Анда мен сиз тосуп алыңыздар. Кыргыз эстрадасынын эң эле сулуу, эң эле мыкты ырчы айымы Асема Токтобекова. Жашырбай
кайталанган таланттын ээси мыкты актриса Асема бүгүн бизде. Хош келдиңиз. Рахмат. Вау! Жаз келгенин сизден эле байкасак болот окшойт. Өзгөчө стиль. Чачтар кыска. Жада калса толкунданып атат бизден. Мени айландырам дейт го. Сизди айландырып кетем, айлаңыз. Кандайсыз? Жакшы, өзүм Көргөнүзгө кубанычтабыз. Рахмат. Алгач телекөрүүчүлөр менен бир амандашыңыз, андан кийин сөздү баштайлы. Саламатсыздарбы, урматтуу кыргыз эли? Баарыңыздарга кутман кеч. Мен Асема айымды дал ошол Бу салкын киносунан тааныганда эле дал ушундай формада болчу. Канча жыл өтсө дагы дал ошол формада эч өзгөргөн жок. Эле фигурасынан баштап баарын айтсам болобу? Келген сайын сурайм сүйүндөн, сизден. Ушуну дейле кандайдыр бир сыры барбы жаштыктын? Менин жаштыгымдынбы? Же өзүбүздү узаткычта сакташ керекпи? Сактабайсыз да муздаткычта? Жок. Күнүгө ушу суроону беришет. Сиз Ажаптырып өттүңүз, кандай муздаткычта жашайсыз, кандай нерселерди кыласыз деп эле өзүм билбейм. Болгону жан дүйнөм тынчтыкта болсун деп өзүмдү өзүм тилеп келем. Жаман нерсени ойлобойм, жаман нерсени кылбайм, жаман нерсени сүйлөбөйм, ойлобойм. Өзүм менен өзүм ошо жакшы жашап, жакшы адамдар менен сүйлөшүп, жакшы нерселерди жасап, ошодон өзүм рахат алып, эң негизгиси өзүң жасаган нерсеңден рахат алсаң да. Вот ушундай да. Рахат албай, анан жашап жүргөн адамдар толтурат да. Иштеп аткан, өзүнүн ишин жактырбаган, бирок айла жок иштеш керек дегендейчи. Ошон үчүн эң биринчи кезекте бул сен жашооңдо сен каалагандай, сен каалаган нерсеңди жасап, ошо менен рахат алып жашоо бул ошол жаштык деп ойлойм. Эми жок да. Мотиватор. Анда мен билетим. Курс ачпай элеңизге кош келдиңиз деп баштайсыз. Курсту башка нерсе жөндөйчү. Рахмат айтпайбы. Стилге өтөлчү анда. Дароо эле өзгөчө узун чачтар кыскарган себеби барбы? Сарыланып, Менин стилим чын айтайынбы? Мен стилдүүмүнбү? Азыр болгону съемкадан келдим. Съемкадан келгенден кийинки ошол шашып да келдим, өзүңөр билесиңер. Анан тим эле таамай өзүнөн чыгып келгендегим ушул болуп атат. Атайын жасанган жокмун. Болгону ошо узунду боёгонго жетишти. Чач кыскарган. Чачым юлуп кетти. Чачым кара чачтуу Асема айымды көрөт элек, азыр чач кыскарып. Ай, мурун чачым кара эмес болчу, ушундай эле, коричневый болгону узунураак болчу, анан сары өңүн бир аз алмаштырдык. Негизи айтып коюшат го, кыздардын жан дүйнөсүндө бир нерсе болгондо, анан төңкөрүш болгондо чач кыркылат дегенчи, анан ошондой эч төңкөрүш болбой элеби деп. Жок, кеп анда эмес, эми кино үчүн мен бардыгына даярмын. Бул кино үчүн болгон экен да? Жаман нерседен тышкары бардыгына даярмын. Болгону ошол татыктуу жакшы кино болсо. Анан ошого эми жакында кайра светти кичине чөмнөйрөөк кылабыз. Анткени элдерге мындай эми болуп атат да, контраст болуп атат да. Эми чын-чынын айтканда, ачык сөз айтканда, канча киного тартылбайын, кайсы киного тартылбайын, баары бир ошо салкында айтышат да. Ошон үчүн режиссерлорду ойлонуп, аябай кандай кылсак экенбиз, чачты өзгөртөлү, чтобы мындай боз салкын болбосун дешипчи. Сизди көргөндө эле боз салкын деп беришет да. Салкын деп беришет да. Жакшы, анда демек жаңы кино чыгуу алдында экен да сиздин катышуңузда. Негизи эле бул жылы кинолор катар менен турат. Эми бул менин жашоом экен да. Менин жумушум, чыгармачылык. Анан азыр өзгөчө могу 2 жылдын ичинде убактым жакшы эле бошоп, мындай кино, чыгармачылык деп калган кезимде. Кесиптешим дагы сиздин чачыңызга жанагы бир төңкөрүш болгондо ушундай айымдар бир чач кыскартып же чач боебойет эле дегенде дагы кеп бар. Анткени бүгүн майрамдык чыгарылышта айымдардын сырларын ачабыз. Айымдар эмнеге тарынат, эмне үчүн айымдарды түшүнүү кыйын деген ушул жерде бир сөз кошуп кетейинби? Төңкөрүш жасай турган болсоңуз, чачтан баштап алып. Чачты тийбегиле. Чачты тийбегиле. А то чачты кыркып алып, анан кийин өкүнүшөт да көбүчө мисалы. Жөөстүрө албайм. Эми баягы. Бирок эми айымдардын бул табияты узун чач болгондо кыска чач каалайбыз, кыска чач болгондо узун чач каалайбыз, кара чач болгондо сары чач каалайбыз, сары чач болгондо кара чач каалайбыз. Мен сунуш баягы мындай айтат элем, сразу эле
кыркып койбостон акырындан биринчи жок акырындан эмес биринчи ошо компьютер менен көрүңүздөр анан кийин эме кийип көрүңүздөр жана парик ооба анан жарашабы жокпу анан эгер ошончолук эле өзгөрүүнү кааласа адам анда ички дүйнөдөн башталып өзгөрүш керек да чач менен эч нерсе чечилбейт чачыңды эле эметип койсоң ички дүйнөңө ошол эле внутри кошки скребут боло берет да сонун тема ачылып калды окшойт ички дүйнөдөн башташ керек дедиңиз го ошондой учурда айым эмнеден башташ керек ички дүйнө дегенде эми бул эми таарынычтан арылыш керек эми айтуу оңой да кантип ошол да кантип арылыш керек бир нерселер бар мисалы жашоодо биз таарынганда мындай кечире турган нерселер бар негизи адам кечиримдүү болуш керек кечиримдүү болсоң өзүңө да жакшы оорудан да алыс болосуң дегендей санадан ой санадан да алыс болосуң чачың да агарбайт кыстырбайт ооба ал эми кечирбей турган нерселер болот да жашоодочу таптакыр адам кечирбегендей нерселерди жасаса анда бул жерде өзүңдү түпкүрүңдү алмаштырып китеп оку бийге бар убактыңды башка нерсеге бөл чын чынында өзүң мындай психологко барып деле кеңешип алып мындай маңдайыңа ошол адамды коюп эми ошол нерсе татыктуу нерсе стоит ошого таарынычы мисалы адамды өлтүрүп коюп аткан деле ошол өлтүрүп койгон баланын атасы деле кечирип коюп атпайбы мисалы эми көп нерсе болот жашоодочу ооба баары кандай анан кечиримдүүлүк бул эң бийик сыпат адамдын анан ошол ички дүйнөң алмашканда ошол түшүнүп келгенде тегерегиңдеги кийимиң болобу досторуң болобу жумушуң болобу баардык нерсени алмаштырыш керек да ошондо сен бул нерседен арыласың да эртеңден баштап кош канча айымдар чөйрөсү алмашып кетет болду экен сиздин жашооңузда эч кандай мындай таарынууда чачка залака тийген эмес ошондой чач жабыркаган эмес менин жашоомдо таарынычтар көп болгон мен өзүм башыман өткөнчүн айтып атам да баягы таарына берсең дагы болбойт экен да жашоо улана берет да сен тирүүсүң да мына тирүүбүз таарына берсек бул өзүбүз же өлүп калбайт экенбиз анан тирүүчүлүк кудайым берген жашоону жашап аткандан кийин жашаш керек экен алдыга көздөй жашаш керек экен эми ооба тяжело көп нерселер болот жашоодо сатып кеткен нерсе болот алдап кеткен нерсе болот ой жаныңда жүргөн деле көп нерсе жасап коет бац деп туруп жаныңдагы адамың бүт секретиңдин баарын башка бирөөгө айтып коет дегендей да ал бет маңдайыңдагы нерсе кино жашоо өзү кино сериал ар бир адам жашоосунда өзү башкы каарман өзүнчө эле сериал индийский кино ошон үчүн айтып атам баардык нерсени серьезно кабыл албаш керек баштан өттү көп нерсе анан өзүмдүн башыман өткөндөн кийин айтып атам таарынбаш керек көп нерсеге көңүл бурбаш керек жашоодо сенден башка эч ким сени тургузбайт сенден башка эч ким сага жардам бербейт сенден башка эч ким сени өзгөртпөйт сенден башка эч ким сени өстүрбөйт өнүктүрбөйт ошон үчүн сен гана сен өзүңдү бактылуу кыла аласың эң сонун насаат сөздөр болду окшойт азыр болсо бул сөздөргө айымдарга темасына дагы да кайрылабыз азыр болсо анда биздин даярдап койгон оюнубуз бар айымдар жөнүндө сөз болуп аткан соң аларды дагы туурабай койбосок болбойт сизди актриса катары тааныйбыз мыкты болгону дагы азыр болсо текшеребиз дагы дебейбиз жөн гана сиздин талантыңыздан бир рахат алабыз кастинг өткөрөбүз кастингдин баш каарманы өзүңүз сиз режиссер ооба мен оператор азыр болсо ооба экранга сүрөттөр чыгат сиз болсо ошол инсандын сөзүн элге туура беришиңиз керек жок импровизация деле кылсаңыз болот так анда урматтуу режиссер и ушул фрагмент эсиңизде барбы бул белгилүү кино тасманын токтогул деген совсем башка деген жер токтогул деген совсем башка туп деген совсем башка беле могу жерде кана бизде текст бар кааласаңыз сиз үчүн атайын даярдап койгонбуз келиңиз сен мектепте окуп бүттүң беле окуп бүттүң беле деги качантан бери түп шаар болуп калды эле
же силер чеккенде кичинекей айылыңар келтейген шар болуп көрүнөтпү да. Бул репетиция болуп атат ошондо. Келиңиздер анда, ардактуу көрөрмандар, бул нерсе бир гана соң шоу программасынын алкагында болуп жатат. Жакыныраак келиңиздер, сиздер үчүн Асема Альбина Имашеванын образында. Альбина эжекенин көзү чоң дейм. Чоңураак атыңыз да көзү. Ай! Сен мектепте окуп бүттүң беле дей? Качандан бери түп шаар болуп калды эле? Же силер чеккенде кичинекей айылыңар келтейген шар болуп көрүнөбү? Мен Альбина эженин эле образын элестетип келдим азыр. Мындай эмес деп, мындай болуп чыкты. Рахмат айталы, бизде кийинки дагы образ бар. Амида. Аха. Бул жакта дагы бар тексти. Караксаңыз болот. Эч ким эч качан менин жолумду тоса албайт. Анткени мен мындан Көргөнсүзбү бул? ары күн эмесмин. Эч Мен Султан көргөнбүсүз. Сулаймандын мыйзамдуу жубайымын. Мен телевизор көрбөйм. Бирок бунун эмесин билем. Кеттик анда эмесе. Азыр бир аз репетиция кылып аткан учуру. Эсем айым. Эч ким эч качан менин жолумду тоса албайт. Анткени мен мындан ары күн эмесмин. Мен Султан Сулаймандын мыйзамдуу жубайымын. Кеттик. Эч ким эч качан менин жолумду тоса албайт. Анткени мен мындан ары күн эмесмин. Мен Султан Сулаймандын мыйзамдуу султанымын. Кудум эле. Бер албайсызбы? Ойно, Сон кийинкиси. Эме, соңкусу дагы бар. Соңку дебейбиз, кийинкиси деби. Бул тасманы көргөнсүзбү? Бул тасманы сизге импровизация деп калтыралык. Эске салсак, бул белгилүү супер келинчак аталышындагы өзбек кинотасмасы, дал ошол жактагы кайын энеси. Эмне кылат эле? Урушча кайын. Мен көрбөптүрмүн. Көргөнбөйсүз? Сиз кино көрөсүзбү? Мен мындай аябай каардуу, мындай сүрдүү, Анда сүрдүү кайнененин образын жаратыңызчы анда. Кудай Келиниңизди жактырбаган. Бул кинотасмада сюжет ушундай. Кайнене болбой эле коеюн. Ооба. Кеттик. Мен келиниңиз болоюн, макул. Даяр болсоңуз, анда баштайлы. Мен дагы даярмын. Келиниңиздин кылган иштери жакпай атат сизге. Эмне болду, апа? Жүгүнбөйсүңбү? Кечирип коюңуз. Бир жолу Болду. Инстаграмдан бир кадимени көргөмдө жүгүнгөн сайын Кайра монтип. келини жаман көрүп атты да. Анан ошон турамыш болдум, бирок андай болбой эле. Мен аябай образга кирип азыр дагы эмне эткем деп турсам, Коркуп кеттиңби? Алдыма келбейт. бар десеңиз. Макул, анда кийинкисин көрөлүйбү? Билесиз да бул Фионанын. Эмне кылам мен буну? Сизге ушул бир сюжетин эске салып өтөлү, талаада гүлдөрдү терип жүрүп ырдайт эмеспи? Деген. Ооба. Не кылайын эми? Ушул жерлерди да берип коюңузчу. На 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 на. Эгерде дагы болсо биз даярбыз. Соңку. Андай күчтүү образ. Форманжанды айткан. Кыргыз качан төшөктө жатып өлчү эле. Кыргыз уулу үчүн найзанын учунда, кылычтын мезинде өлгөндөн артык эмне бар эле? Эмне бар эле? Эске салабыз Форманжанды атканы. Эстедиңиз образды. Бул фразасы аябай эле мындай элге сиңген бир фраза десек болот, Кеттик. Даярбыз анда. Кыргыз качан төшөктө жатып өлчү эле. Кыргыз уулу үчүн найзанын учунда, кылычтын мизинде өлгөндөн артык эмне бар эле? Иши орасы? Кыргыз качан төшөктө жатып өлчү эле. Кыргыз уулу үчүн найзанын учунда, кылычтын мизинде
өлгөндөн артык эмне бар эле. Бар. Рахмат айтабыз. Жогоруда башында айтып өткөндөй эле бул өзүңүз кастинг деп калдыңыз. Бул кастингде жюри дагы өзүңүз элеңиз. Биз болсо режиссер, анан оператор, азыр эми өзүңүзгө канча баа берет элеңиз? 1ден 10го чейин. Биринчиден эми билбейм эми. Сиз бул оюнда ойнодо. Ушул оюнга. Билбейм. Негизи эле да ушундай бир образды жаратууда мындай бир актрисалардын сөзү менен айтсак, да ушу кино тармагында чистка деп коет го. Читка дейт, ошол канча убакыт болот? Жок, убакыт болбойт да, берет да бир жума. Бир жума мурун берет, анан кийин сен үйдө образдарды жаттап, ошол образ менен ооруп, күн өткөзүп, анан кийин келип, кагазы жок, аткарып бересиң да. Бул ошондо читка азыр эле берип калгандыгына байланыштуу деп калабы. Эми оюндун шартын аткарганга аракет кылдым. Чоң рахмат айталы. Азыр болсо бизде анда дароо кийинки суроолорго өтөлүбү? Блиц өтөлүбү. Суроолорго ооба жокпу? Ооба жок өтөлү. Ооба. Келиңиз, анда эмесе. Ооба жок деген эле. Жөнөкөй эле. Сизге суроолоруңар бирок опасный да жөнөкөй. Жок, жөнөкөй. Бул ирет жөнөкөй эле. Сизге ырчыл кесип актрисалыкка караганда көбүрөөк жагабы? Эми дароо жооп бериш керек. Ой, кыйын суроол окшойт. Кандайбыз азыр ушул азыркы учурда? Актрисалык көбүрөөк жагабы же ырчылыкпы? Асема Токтобековага суроо белгиси. Актрисалык. Ооба же жокпу же? Ооба, жок энде демек, Ооба же жокпу? Ооба. Жагат. Макул. Ошондо сизге ырчылык кесип актрисалыкка караганда көбүрөөк жагабы? Ооба. Ооба. Келбетиңизде бир жериңизди өзгөрткөнсүзбү? Жок. Өзүңүзгө жакпаган сын пикир уктуңуз беле? Ооба. Таанымал болгонуңузга өкүнгөн убакыттарыңыз болду беле? Ооба. Өзүңүзгө жакпаган каармандын ролун аткаргансызбы? Ооба. Конкуренциядан коркосузбу? Жок. Ырчылык кесибиңизди жаңыдан гана баштап келе жатканда, мындайча айтканда карьераңызды дейличи, шоу бизнесте бут тозуулар болгонбу? Деги эле бут тозуу менен күрөшкүлө. Ооба. Өзүңүздү мыкты актриса деп эсептейсизби? Жок. Жеке жашооңузду элге жарыялоону жактырбайсызбы? Жактырбайм. Кылган нерсеңизге көпкө чейин өкүнгөн кездер болгонбу? Жок. Ушул жерденчи агар бир жерге токтолгум келди, бут тосууларга. Бүгүн деле ушул жөнүндө айтып кетиңизчи. Ким тосуп атат? Эмнеге тосуп атат деги? Жашоо негизи эле шоу бизнесте гана эмес, кино чөйрөсүндө гана эмес, жашоо өзү күрөш экен. Мен ошону түшүндүм. Эч кимге таарынбайм. Күрөш болсо күрөш. Күрөш болсо эле керекпи? Күрөшүү деген сөздүн мааниси терең да. Бул жерде алга деген сөз турат да. Алга болбой калдыбы? Ошо менен болбой калды деп жата бербей, алдыга кадам. Сиз ошондо азыр жалпылап жооп берген койдуңуз да. Биз көрөрмандар боюнча мындай кичине бир аз кабардарбыз болуп калдык окшойт. Албетте бут тосуулар болот, анткени адамдар тарабынанбы же кандайдыр бир себеп? Адамдар тарабынан. Мисалы болот мындай ар бир жерде мисалы живой ырда, ошол жерде тартиби ошондой. Ал жерде мисалы биз живой ырдасак, бирөө келип туруп тыйын төлөп туруп плюс менен ырдап кетет. Заман ошондой экен. Бардык жерде коррупция болот экен. Анан негизи эле ошо боз салкындан башталгандан бери сөздөр менен жыкканга аракет кылышты. Эми сени колдонуп атышат, сен тряпкасың, анан сен деген бекер тартылдың, буга тартылба, буну жамандап, тигини жамандап, ушу жашоодочу сен будан өтпөгөндөн кийин өтүшүң керек экен да, өткөндө гана сен күчтүү болот экенсиң да. Мага баары бир болуп калат экен да, баягы жашоодо өтүп сен баары бир болуп калат экен. Адам не деп айтат, не деп жөн гана өзүңдүн ишиңди жасап, алдыга умтула берет экенсиң да. А эгер сен ошол адамдардын сөзүн угуп, бул мынтип айтып койду, ана тиги тинтип койду, а бул мени сатып кетти, ана бул мени жамандап койду деп отура берсеңчи, жанагы эле тарынычтар боюнча, анда сен өсүүң болбойт, алдыга жылышпайсың. Адам баласы жаңылышпаса, өсүү болбойт.
ар дайым жаңылышып өсүү болот да. Ар дайым сен өзүңдүн бир нерселериң менен рисковать этип турушуң керек да. Алдыга умтулуп, жазайм дегениңди аягына чейин чыгып, өжөрлүгүңдү көрсөтүп, эч кимге жамандык каалабай, жамандык кылбай алдыга эле кете бериш керек. Өзгөчө инсайтка бай эфир болду. Чындыгында эгерде мүмкүнчүлүк болсо Айганы Шоко сиз менен таң атканча деле сүйлөшмөкпүз. Дагы бериле турган суроолордун баары калып калды. Айымдар жөнүндө билгибиз келген сиздин азыңызда. бирок убакыт деген убакыт, Келиңиз, анда сизге азыр эркен микрофон сунаалы. Кыскача куттуктап өтсөңүз болот айымдарды. Урматтуу биздин сүйүктүү, күндөй жылуу, гүлдөй сулуу, жыттуу айымдар, баарыңыздарды келе жаткан майрамдар менен чын жүрөктөн куттуктайм. Ушул Кудай жалгап мынакей бизге арналган майрам 8 март майрамы экен. Биз ошого татыктуубуз. Биз эң күчтүү айымдарбыз. Өзгөчө кыргыз элинин айымдары эң күчтүү, эң сулуу, акылдуу, аруу, бардык нерсеге туруштук берген кыйын айымдар. Ошон үчүн бул майрам бир гана 8 март эмес, күнүгө биз үчүн майрам болуш керек. Ошол биз ошого татыктуубуз. Баарыңыздарды майрамыңыздар менен деп куттуктайм.